Девочка деген сөздүн айтылышы. Девочка. Кичинекей жаңы төрөлгөндөн баштап эле 15-16 чыкканга чейинки кыздарды девочка деп беребиз. Анан девушка, чоң кыз деген сөз. Чоң кыз. Мисалы 23-25 болсо деле, жашыраак болсо ай чоң кыз деп кое беребиз. Күйөөгө тийсе деле, баласын көтөрүп жүрсө деле, коляска сүйрөп жүрсө деле, ошол девушка. Женщина аял адамга айтылат общий эле. Уважаемая женщина, урматтуу айымдар деген сыяктуу. Анан да бир немеси, женщина деген, мисалы, девушка дейин десеңиз карган. 45ке чыкты. Тетя дейин десеңиз сиздин тетяңыз эмес. Же өзүңүз неме 35 жаштагы кишисиз, анан тиги 50 жаштагына кантип тетя дейсиз. Ошондо женщина деп кайрыла берсеңиз туура эле болот. Бабушка деп кайрылыш үчүн аябай карган кемпир. Эми могу жерде мисалы бирөө издеп келди да, Роза Ивановнаны чакырып кой деди. 50 жаштагы аял экен. 60 жаштагы аял деп коечу, 60 жаштагы аял экен, 50 жаштагы таарынбасын. Кирип, Роза Ивановна, вас внизу ждет женщина дедиңиз. Роза Ивановна чыкса ал аял жок экен, анан сенден келип сурады да, ай кандай ким күтүп атты эле, жанагы неме 35темин иштегени келем деп аткан неме повар кыз бар эмес беле, ошолго ошол иштеп келди бекен мени десе, мисалы ал аял 35 эмес болчу да, 60 болчу. Ана нет, это была старая женщина десеңиз, старый деле эмес эле, ал туура эмес болуп калат. Ошондо это была пожилая женщина дейсиз. Пожилая деген улгайган биринчиден. Экинчиден улгайган аялга неме өтүп кетейин деп айта турган болсоңуз, пожилая женщина, дайте мне пройти деп айта албайсыз. Пожилая дегенде бирөөнү сын сыпаттап башка бирөөгө айтып эле берүүдө колдонула турган сөз. Ко мне подошла пожилая женщина, в этом доме жила пожилая женщина, вы ее не видели деп сураганда, мисалы айтып берүүдө. Мальчик кичинекейинен баштап 13-15ке чейин мальчик болот, андан кийин юноша 18ге чейин, 18ден кийин парень, кичине возрасы өйдөрөөк болуп, сис деп кайрыла турган убакка келип калганда мужчина, анан дедушка и пожилой мужчина, жанагындай эле, бирөөгө айтып берерде, это был пожилой мужчина. Здесь работал пожилой мужчина, а где он деп айтасыз. Өткөндөгү сөздү чогуу үйрөнгөн сабактарыбызда ого эге бүтсө слово среднего рода болот деп айттык. Эми кофе деген сөз ошол правилага баш ийбеген сөздөр бирөө. Дагы башкалар да бар, улам салып өткөн сайын айтабыз, бирок ошол сөзгө баш ийбеген сөздөрдүн бирөө кофе сөзү. Кофени только мужской роддо кылып айтасыз. Мисалы, ошондогу талкуулаган банан. Бананды кандай айтсак, кофени дагы ошондой айтабыз. Чайникти кандай айтсак, кофени дагы ошондой айтабыз. Деген тамгага бүтүшүнө карабай. Вкусный кофе, горький кофе, можно мне 2 кофе. У вас кофе, чашка кофе стоит очень дорого. Болбосо баягы правилага карасак, мисалы, дорогое кофе, вкусное кофе деп айтышыбыз керек эмес беле? Жок, бул кофе деген ошондой ошол правилага баш ийбеген, аны укпаган тентек орус тилиндеги сөздөрдүн бири. Поднос. Официант болуп иштеп атабыз. Баягы идиштерди, тарелка, кашык, кружкалардын баарын бир чоң тарелкага салып аласыз го, ошол поднос. А кээде ошону разнос деп да айтышат, туура эмес ал. Туурасы поднос. Разнос деген таратуу. Разносить, таратып берүү дегендерди билдирет. Анан мисалы бизде кыргыз тилинде челек деген сөз, диалектикалык сөз. Нарындыктар чака дейт, жалал-абадтыктар челек дейт. Анан ошо жалал-абадтык киши нарынга барып алып, тиги челекти бери алып келчи десе, ошол жерде семиз бир киши турган болсо, бул мени айтып атабы деп таң калып таарынып калышы мүмкүн да. Себеби челек деген нарындыктардын түшүнүгүндө семиз кишини айтат. Разнос деген ошондой сөздөрдүн бирөө. Булардын башка орус балдар уруксат менен иштесеңиз, мисалы алар сизге айтышы мүмкүн, жок, разнос деп эле айтылат, биз айтып эле жүрөбүз десе, ооба, силердин диалектиңерде бул сөз бар, бирок туура үйрөнүүсү поднос. Ошон үчүн сиз башка тилде сүйлөгөн кишисиз да, кызсыз, баласыз. Ошон үчүн сизге оңой жана туура үйрөнүү үчүн поднос сөзүн сизге мисалы ылайык көрөбүз да, туура көрөбүз. И сиз ошол поднос деген эле сөздү сүйлөп, принеси поднос, забери поднос, убери поднос, помой мне поднос деп эле башынан туура сүйлөгөндү үйрөнүңүз. Одеть. Бирөөнү кийиндирүү. Надеть деген өзүңүз кийүү. Мне сначала нужно надеть мое пальто, потом одеть моего ребенка. Өзүм пальтону кийип алып, анан баламды кийиндиришим керек. Муну бизге жаттоо, ошо сөздү түзүп баратканда айтуу кыйын да.
башка тил дегендейчи. Анан окшош сөздөр адет дегенби, надет дегенби деп таң калып калабыз. Ошон үчүн неме аны айырмалоо үчүн могу берилген могу сөз экен да жаттаганга. Адет надежду, надет одежду деген. Ушул правило экен мындайча айтканда. Эгер кандайдыр бир адам жөнүндө айтып атсаңыз, анда одет деп айтат экенсиз. Адет, одет дейбиз да. А бир кийим жөнүндө сөз кылып атсаңыз, надет. Ушул эле сөздү жаттап алыңыз. Адет надежду, надеть одежду. Ошол правиланы колдонсоңуз, дайыма туура сүйлөгөн болосуз. Крайний, последний. Крайний деген четкий дегенди билдирет. Очередке келип алып, кто здесь крайний деген. Туура эмес сүйлөгөн да. Кто здесь последний деп сураш керек. Принеси мне крайний стул десе, оң жагынан турган деле чекедей стулду алып келе берсеңиз болот, сол жагынан деле турган чекедей стулду алып келе берсеңиз болот. А эгер катар тизилген столдорго туруп алып, принеси мне крайний стол десе, ой, последний стол десе, баягы окшош столдор турса деле биринчи столду алып келбей, сиз тиги акыркы столду алып келишиңиз керек. Вообще, в общем, биз эми кичине орусча кошуп сүйлөбүз да, кыргыз тилинде деле. Көнүп калбадык ошого, менде вообще акча жок дегендерди көп эле болуп калабыз да. Вообще акчам жок болчу да. Анан бир жака барам деп калбадыкпы? Вообще эмне кыларымды билбей атпадымбы деп. Булардын айырмасы бар. Айтылышында мындай окшош угулуп кеткен менен бирок мыйы тамгасы бар болуп, анан неме жазылышында эки башка жазылып атпайбы? Мисалы вообще деп, такыр акчам жок. У меня вообще нету денег. У меня вообще нету настроения. Я вообще не хочу туда ходить. А в общем дегенде чогултуп айтканда, мына ушундай чечим чыгарып мен точка коюп койдум мына деп айтабыз го. Ошондо колдонулуучу сөз да бул. Мисалга айтайын. Могу вообще деген орусча сөзүн кошуп туруп мен кыргызча сүйлөм түзөйүн да. Ошондо оңой болот түшүнгөнгө. Менин вообще акчам жок. Экинчиден менин вообще настроением жок. Үчүнчүдөн вообще күчүм калбады, алым калбады. Ошондо в общем мен сен менен магазин кыдырып нары бери басып жүрүүгө алым жок деп деген маанилерде ушундай орусча ушундай түрдө колдоносуз. Дойти до дома, дойти до дому. Дойти до дома. Сиз көчөдө кетип баратасыз. Эч кандай баксак эч нерсе жок, ысып атасыз. Дойти бы тетиги до дома, до зеленого дома. Ушул жерге отуруп эс алат элем. Биринчи үй, кайсы үй болсо деле. Экинчи үй, үчүнчү үй, дойти до второго дома, до третьего дома. А до дому деген ошол сиздин ошол үйлөрдүн арасында сиздин үйүңүз акыркы болсо дагы сиз ошол өзүңүздүн үйүңүздү айтып аткан болосуз. Дойти до дому. Дойти бы до дому. Жатып эс алат элем. Көлөкөдө деген. Уйти из дома. Уйти из дома деген деле ошол. Выйти из дома. Үйдөн чыктыңыз. Квартиранын 6-чы квартирада 25-чи үйдө жашайсыз. 25-чи үйдөн чыксаңыз, я вышла из дома дей бересиз. А сиз Кыргызстандагы 42-чи үйдө жашайсыз, жалгыз эле жашайсыз да, квартиралар мисалы мындай, жер үй. Ошондо я вышла из дома, ушла из дома. Проводить до дома, үйүнө чейин эле жеткирип коесуз. Үйдүн алдына чейин эле, домдун. А проводить до дому десе, прям ошол кыздын үйүнүн эшигинин алдына чейин узатып бардым деген сөз болот. Каналга жазылыңыз, класс басыңыз, комментарий жазыңыз. Биз менен бирге болуңуз.